Эч качан арак ичип жаткан адамга барып туруп шайтан аны азгырбайт. Шайтан аны айтат, бул бүттү уже дейт. Бул биз менен дос дейт. Өзүнүн жолун таап алды. Журандан көрө. Анча мынча намаз окумуш этип, же болбосо намаз окуйм деп ниет кылып аткан, же болбосо намаз окуп жаткан, Кудай жолуна кичине кадам таштап жаткан пенделерге барып туруп сындыра албайт. Пенделерди, адамдарды. Анан ошентип не кылып таштайт, азгырып таштайт. Мен силерге баягыда айткам, 4 нерсе шайтандын амалы деп атам. Биринчиси бул арак, иннамал хамр, уал мейсир, кумарлуу нерселер, уал ансаб, бутпарас, мазар, тоого, сууга, булакка сыйынып кетүү, ширк кылуу. Анан кийин уал азлам, сыйкырчылык, көз ачылык кылуу, алар менен иш кылуу, аларга ишенүү, аларга баруу. Түшүнүктүбү?